андан кийин турмушка чыгуу деген ойлоруңуз барбы сизде? Күндө актуал десем болот. Бир жылдар аябаганда мен үчүн оор ишчи чындыгында. Бирок кайта мен ойлонуп атам, ушул ар бир кыргызстандыктар бактылуу бол дейт, турмушка чык дейт. Мен эми туура кабыл алганды да үйрөндүм десем болот. Жеке жашоо деп эми бекеринен айтылбаса керек, жеке жашоо депчи. Анан кийин негизи мен ушундай үй бүлөдө чоңойгом. Ата энем деле, бир туугандарым деле такыр мындай кызыкпайт да, кийлигишпейт. Анан ошондуктан мисалы жеке жашоо болгондон кийин албетте менде деле планда бар. Бардык нерсе бул план менен болуш керек. Ал эми мисалы мен тием деп эле бүгүн эле турмушка тие алайын десең дагы болбойт экен. Бул өзүнүн мындай буйругу бар экен, пешенеге жазылганы бар экен. Анан эми биринчи мен өзүмдүн чоң максатым бар, бул Олимпиада оюндары. Анан Олимпиада оюндарынан кийин албетте мен өзүмдүн жеке жашоомду дагы ойлоп көбүрөөк көңүл бурам десем мен жаңылышпайм да.